Кант шаарында эски темирди эритип кайра куя турган чаган цех ачылды. Ишкер цехти ачуу үчүн кепилдик фондунун көмөгү менен Айыл банк аркылуу насыя алган. Учурда 20 адам иш менен камсыз болуп, даяр болгон металл куймалары экспортко да жөнөтүлүүдө. Ишкер чакан цехти ачуу үчүн долбоор жана бизнес план жазып, каржы булагын табуу үчүн кепилдик фондуна кайрылган. Фонд долбоорду карап чыгып, бизнес планды жактырган соң каржылоо чечимин кабыл алган. Ишкер алынган акчага жер аянтын, темирди балкытып эрите турган жабдууларды жана металл куюлуучу калыптарды сатып алган. Бурун люктарды, трактордун запчасттарын коюучу өзүбүзгө алып атканбыз. Азыр болсо шариктерди коюп Казакстанга жөнөтүп атабыз. 16% менен алдык. 3 жылга. Келечегинде азыр азайтабыз, узартабыз, жардам беребиз деп атышат. Кудай буйрса берет деп ойлойбуз. Бул жерде куюлган темир шарлар Казакстандагы жана өзүбүздөгү цемент заводдорго, кеңиштетүүчү ишканаларга жөнөтүлөт. Алар топуракты жана көмүрдү тегирменде майдалоодо колдонушат. Андан тышкары таза суу кудуктарынын капкактары, ирригациялык арыктардын үстүндөгү темир тор капкактар куюлат. Bir ay мурун казактар заказ берди 35 тоннага. Бул болсо продукция цементный заводко жана майдалганга керек экен да бул темир. Азыркы заказды мына эртең күрсүгүнү этой продукциясын жөнөтсө 35 тоннадан казактар айтып атат, керек болсо биз да 160-200 тоннага чейин дагы заказды көбөйтөбүз депчи. Учурда бул жерде 20га жакын киши иш менен камсыз болгон. Азырынча өндүрүш чакан болгону менен ишкер келечегинде цехти дагы да кеңейтүүнү мерчемдеп жатат. Мына биз Айыл банк аркылуу каржыланган 22 миллион сом бергенбиз бул компанияга. Ошонун ичинен гарантийный фонд аркылуу 9 миллион 200 сомдук гарантия берилген. Мына биз Айыл банк миссиясы негизи ушу айылдык өндүрүшчүлөрдү колдоо болуп эсептелгенде биздин ошол миссиясы аткарып жатат деп ойлойбуз. Кепилдик фондунун негизги миссиясы айыл чарбасын жана ата мекендик өндүрүштү колдоодо ишкерлерге жеңилдетилген насыя берүү. Эгер ишкер каржы мекемесине насыя алуу үчүн кайрылып, зарыл болгон сумманы алууга күрөөсү жетпей жаткан болсо, кепилдик фондуна кайрылса болот. Фонд өткөн жылы берген кепилдиктердин жалпы суммасы 921 миллион сомду түзгөн. Бул жылы болсо бул сумманын көлөмүн 1 миллиард 200 миллион сомго чейин көбөйтүү максаты коюлган. Амантор Шергазиев, Эсен Турабы, Киев, Ала Тоо 24.